Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Так. Разбор боюнча жазып коеюн. Разбор боюнча маалымат берейин сиздерге. Потому что муну мен кечинде эле айтып эле, и бир күн ичинде эле продажаны ачып уже эртең разбор болгон да. Разбор деген бөлүмдү карасаңыздар, менде актуальныйда прям разбор деген жер бар да. Ошол жакта кирсеңиздер, мен былтыр точно бир январьдын 17-си же 18-и да плюс-минус эсимде. Именно былтыр мен разбор менен таанышкамда, былтыр эң биринчи разбор алгамын, өзүмө алгамын. Ал разборум 10 000 сом болгон. 10 000 сомго бир разбор алгам элестетиңиздер. Жакшы эле, Нур жагындайсыз, жакшысызбы? Кичинекей чоң атабы. Анан ошондо разбор алгам. Ошондон кийин мен разбор деген нерсени вообще өзүмө жагып калып, я тоже так хочу, мен постоянно разбор кылгым келет, постоянно результат алгым келет деп анан башталганда бул историячы. Эң биринчи разбор просто апотектен башталып эле бизге $1,500 акчабыз, карызыбыз кайтарылып келген да. Ошондон кийин вау дегем да, вот как это работает депчи. Анан азыркы мен мо январь айын именно карыздарга арнап атпаймынбы? Именно карызы бар теманы эмне кылыш керек, кантип проработка кылыш керек. Негизи эле карыз темасы бул аябай бир чоң тема да. Мындай карап отурсаң, муну проработка кылыш керек, тини проработка кылыш керек. Действие кыласың обязательно, алма быш нерсе жок бул жакта. Бирок ошо карызды кантип батыраак кутулса болот? Вообще эмне үчүн адам карызга батып кетет деген вопрос, ошол жактан башталат да. Карыз уже бул следствие, уже бүттү, мына законченный результат, уже карызыңар бар, уже отуруп калдыңар ошо карызда. Ну как-то нужно из этого выбираться, чыгыш керек да. Анан бизде кыргыздарда особенно бул карыз темасы аябай актуалдуу. Той топурга, жакшылык жамандыкка кредит алмай, ипотекага алмай үйдү, что еще там, дагы бир нерсе болуп кетсе кредит алмай, бытовой техникага кредит алмай, шылса ушинтип отуруп эле мондай карыз көбөйүп кетет да, аябай көбөйүп кетет. Анан ай сайын төлөп отура берет, бирок ошол карыз темасы само по себе уже эле адамды мындай аябай нерв кылып коет да, аябай истощать этип коет да. Кимде ушундай, кимде азыр карызы бар и прям мындай жүрөгү тынчалбай кыйналып атат. У кого есть вот такая история? Кечээ мен кимде канча карызы бар дегенде, канча эң минимальный эле 2000 сом окшойт, 2200 сомбу же долларбы түшүнбөй койдум да. Эч ким билбейт деп жазып берем, 2200 сом карыз болсо, это анча деле чоң эмес да. Эң көбү 700 000 экен. 700 000 карыз экен, самый максимальный ошону көрдүм да. И бул жакта ар кимдин карыз алган себеби бар кандай. Прям ар ким ар кандай себептер менен алат. Бирок жаба келгенде, мындай да, карыз алып атканда, бекер алып аткандай болосуң да, как будто тебе подарок берип аткандай эле, вау, классно алдым депчи. Төлөй келгенде уже башталат да баягы проблемаларчы. Төлөй келгенде төлөш керек, аны акчаны бериш керек. И концертим бар ушакта. Анан адам баягы ойлонуп баштайт, карызды кантип төлөйм, эмне кылам. Бул бир история да. Анан бир карызга батып кеткен адам бывает такое, что улам карызга батып, улам карызга төрөт, цепочка да. Дагы бир адамдар бар, бир карызды алат, аны жабыш үчүн экинчини алат, тигини жабат. Биякта кредити бар, допустим, кредитине акча таппай калды, суроого келгенде барды, там эме алды, допустим, процент алды, кредитин жапты. Процент өсүп атат ар жакта. Эми ал процентти жабыш керек. Процентти жабыш үчүн жакка барып дагы бирөөнөн карыз алды, аны жапты. Короче, монтип чабыштырып жүрөт да, бири-бирине кийиштирип жүрөт, чабыштырып жүрөт. Кете берет, но баягы карыз бүтпөйт да, бесконечный. Түгөтү жок. И вроде бы иштеп атасың, вроде бы аракет кылып атасың, но баягы акчанын берекеси жок да. Непонятно баягы акча каяка кетип атат. Эмне үчүн карыз жаба албай атат, мындай как белка в колесе, монтип эле адам айлана берет да. Есть такое тоже. Ар жагынан чыгасың, бери жагынан чыгасың, но это не закрывается, замкнутый круг. Жүрө бересиң, долгдун ичинде элечи. Анан на этом фоне стресс башталат.
адамда ден соолук кетет, уже потихоньку ойлоносуң да, потому что адамдарга жаман көрүнүп баштайсың, жакын адамдарың карызга бербей калат, уже эч ким сага акча бербей калат баягы жерден. Именно ушул акчанын эле негизинде өтө көп мындай конфликт да. Анан мурун мисалы мен разборду мен кандай кылат элем? Эң биринчи баягы карыздан кутулууда ата эне разбор медитациялары бар, потому что бүт баары бир ошол жактан башталат. Ата эне разбор медитациясында биз эмне кылабыз? Аяктан чувство долгону алабыз. Күнөөлүү сезимди, карыздар сезимди алабыз. Апатек ататектен күчтү алабыз. В принципе, ошол эки эмеси бар да ичинде, вот основной. Анан мага личный разборго келгенде эмне кылабыз? Обычно, допустим, карыз темасы менен келе турган болсо, поледа эмне чыкса, ошол нерсени проработка кылабыз да. То же самое чувство долга, чувство вины. И дальше анын баягы адамдын алып кетишинен болот да. Мен мурдум эмнеде мурунга чыгат эле. Дальше адам кандай алып кетет? Баягы акчага болгон установкалары, баягы акчага болгон коркуу сезимдери, балким, и, кстати, еще башка адамдын тагдырына кирип кеткен болсо, от этого тоже убираем, да, алып чыгабыз аны дагычы. Бирок все равно ар жагы адамдын өзүнүн көз каранды болот да, любой разбор жасагандачы. Мен силерге азыр лично 7 сомдук разбордун эмесин айтып бератам да. Именно карыз темасы менен келгенде обычно ушундай болот. Эми бул разборду кандай кылып атам? Вот ошол нерсенин бардыгын бир разборго камтып атам да. Отудо бир эле жерде болот. То есть бир эле отуруп эле вот это все прорабатывать. Анан проработка кылганда муну күндө проработка кыла албайсың. Разборду как минимум 3 күндө бир кылыш керек. И баягы страхтарды, установкаларды алып атканда, аны само по себе мындай кылсаңар болот да. Мисалы азыр бул жакта 16 тема болуп атат. Бул 16 башка курска катышкан сыяктуу да, 16 башка марафонго катышкан сыяктуу, 16 башка там коуч тренерлерге барган эле сыяктуу да. Анткени бул темасы мына бир өзүндө страх деп атабыз, бул установка деп атабыз, там самооценка деп атабыз, норма деп атабыз. Ар бири өзүнчө тема, по сути, бир чоң темалар да, обширный темалар. Там чувство долга, чувство вины деп атабыз, өзүн ордуна коюу деп атабыз, өзүн ордуна келтирүү деп атабыз. Стористе программасын көрсөңүздөр, мен орусча жаздым, не проще, просто мага орусча жазган оңоюраак да. Мен баардык нерсени орусча жазып алып, анан кыргызча которомун да. Ошондуктан программасындагы аны автомат эле орусча жаздым, а бирок бүт баары кыргызча болот. Таптаза кыргызча болот, мына эместерге программасын именно карызга тиешелүү тема ушунун баардыгы. Эртең дагы может быть бир нерсе чыкса, аны да кошолуп уже во время разбор этебизде кечки убакыт болот, где-то бир 8-дерде баштасак, 10го чейин бүтүп калсак керек. Биринчисинде теориясын түшүндүрүп берем. Что, как разбордун ичинде, андан кийин дальше разбордун өзү болот. Эң биринчи эле биз өзүбүздүн ордубузга турабыз да. Өзүбүздүн ордубузга турганда көпчүлүк учурда болот, иерархия алмашып калат да. Мисалы сиз апаңызга переживать этесиз, ата энеңизге переживать этесиз, либо аларга претензияларыңыз көп сиздин. Очень частый запрос, баягы 99% мага келген диагностикаларда 99% адам ордунда эмес да. Ушунча көп, прям канча диагностика кылдым айымдарга, ошонун ашып кетсе бир 2-3-өсүндө эле көрдүм, что иерархиясы туура экенинчи. То есть өзүнүн ордунда турат, все хорошо. 2 же 3 эле история болду ушундай. Но все равно денег нету. Калган бүт баарын иерархия туура эмес да. Абсолютно башка местага туруп алат, же болбосо күйөөсүнүн апасы болот, же болбосо дагы кандай история бар. Ата энесине апа болуп алат, бар тайнесинин ордуна туруп алат, чоң апасынын ордуна туруп алат. Айтор только где, только өзүнүн ордунда эмес да. Ошондуктан любой цельге жетиш үчүн, любой нерсени аткарыш үчүн биз эң биринчи өзүбүздүн ордубузга келишибиз керек. То есть башка бирөөнүн тагдырынан чыгышыбыз керек да, выход из чужих программ. Мисалы тайнеңиздин ордунда туруп алсаңыз, тайнеңиздин эле баягы немесин жашоосун жашай бересиз да. Неважно, карызы барбы жокпу, но жашай өтүп калган адам уже анын максаты дагы жок, балким ал адам вообще жок. Может, ошол адамдын эмесинде, полюсунда жүрөбүз дегенде, ошондуктан эң биринчи өзүбүздүн ордубузга келебиз. Разбор башталганда эле. Экинчиси ошол программалардан чыгабыз, кимдикине кирип алган болсок дагы, ошо менен кошсо берет ба. Алардын программасынан чыгабыз, андан кийин баягы чувство вины, чувство долга, кимдин алдында өзүңүздөрдү күнөөлүү сезесиздер, кимдин алдында өзүңүздөрдү карыздар сезесиздер. Бул өтө көпчүлүк учурда, 90% учурда
бала өзүнүн ата энесинин алдында күнөөлүү сезет да. Айымдар особенно эркек балдарда деле эркек кишилерде деле бар бул нерсечи. Мен ата энеме бере албай калдым, ишеничин актай албай калдым, ак сүтүн актай албай калдым. Вот мен кызы катары эч нерсе бере албай атам ата энеме, өзүмдүн үй бүлөмөн артпай атат деген окуялар аябай көп. Кимде бар ушул? Кимге тааныш сезим? Же болбосо ата энеси өтүп кеткен учурда дагы болот. Ата энеси өтүп кетет дагы. Анан бул жакта кандай окуя? Ата энеси өтүп кеткенде баягы бере албай калдым ошо до конца. Апам каалагандай жашата албай калдым. Атам каалагандай жашоону бере албай калдым. Ишеничин актай албай калдым, ак сүтүн актай албай калдым, магым кегин актай албай калдым деген өтө көп частый запростор ушундай да болот да. Кимде бар ушундай чувство долга? Мени ушунча бакты, тарбиялады, өстүрдү, а мен вот ушу эч нерсени бере албай калдым деген барбы? Кимде бар ушундай? Бул дагы карыз темасына келгенде өтө бир эме да, көп кездеше турган тема. Анан баягы ичинде чувство вины, чувство долга калды да, подсознаниеда калды да, мен карызмын, мен кутулбадым ошо дегенчи. Разбор канча күн болот дейт. Разбор 2 эле саат болот. Бир эле күн 2 эле саат. Көп күндүк разбор эмес. Муну сиз ошол эле разборду алып кайра самостоятельно жасайсыздар андан кийин. Мен менен кайра жасабайсыздар, мен бир жолу көрсөтүп берем и все ошондой. Потому что разбор өзү само по себе 1 сааттан 2 саатка чейин эле боло турган нерсе. Ал күндө болбойт, аны күндө жасаганга да болбойт. Разборду как минимум 3 күндө же болбосо 1 жумада бир жасайт. Дальше кеттик. И вот ошондой чувство вины, чувство долга. Но бул жакта не только ата эне, силер башка адамдардын алдында деле өзүңөрдү күнөөлүү сезишиңер мүмкүн. Ар кимдин өзүнүн историясы чыгат. Мисалы, выкидыш болгон историялар, аборт болгон историялар, ошо балаңардын алдында өзүңөрдү күнөөлүү сезишиңер мүмкүн. Башка адамдын алдында өзүңөрдү күнөөлүү сезишиңер мүмкүн. Чувство вины, чувство долга кимдин алдында болгон болсо, анын баары чыгат да. И ошол баягы подсознание, баягы карыздар сезимди жабыш үчүн, карыз бар да, жабыш үчүн эмне кылып баштайт? Материальный карыздарды ала берет да, ала берет, анан жаба берет. Жапкан сайын баягы бирок бияктагы жабылбайт да, проблема жабылган жок да. Карыз вообще башка бирөөнүн алдында болот да. Сиз карызды жаба бересиз. Материальный карыздар да болот. Все равно результат жок. Ошону разбор кылабыз. Бир эле разбордо болот ушунун баардыгы. Бир эле разбордо, чтобы бир отуруп до конца разбор кылып өзүңүздөргө түшүнүү үчүн. Андан кийин көпчүлүк учурда еще болот, өзүңөргө карыздар болуп каласыңар да. Вот өзүңөргө вы прям себе должны. Бул бала кезден келиши мүмкүн, же кийинки эле жашоодон келиши мүмкүн. Вот көпчүлүк айндар айтат, вот мен күйөөгө тийгени, бардыгы калды. Мисалы өзүңөр, вот мен университетти бүтсөм, же окууну бүтсөм, бияка барам, өзүмө муну алам, тигини алам деп ойлойсуңар. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жайым койду, турмушка чыктыңар, балалуу болдуңар, декретте отуруп калдыңар, и баягы кыялдарыңар калып калды. Баягы өзүңөргө берген сөзүңөрдүн баары калып калды. Көпчүлүк айымдарда ушул, бир 90-95% айымда ушундай болсо керек да. Мен мога жетем, тиге жетем деп ушунча өзүңөргө сөз бергенсиңер, бирок ошонун бирин аткарбай калдыңар. То же самое чувство долга, чувство вины перед собой өзүңөрдүн алдыңарда өзүңөрдү күнөөлүү сезген сезим болот да. И ошонун негизинде эле кайра материальный карыздарга бата бересиңер, карыздарды жаба бересиңер. Вот мен ошондой көп дейт. Мындай карыздарыңыз барбы? Канча сом карызыңыз бар? Дальше мындан эмне пайда болот? Самооценка түшүп баштайт. Вот, я такая, не такая. Инстаграмга киресиңер, бүт бардыгы баягы успехти көрсөтөт. Ой, мен биякта жүрөм, тинтип атам, мынтип атам, монто акча таап атам деп, анын баарын көрүп алып, элдин баарын өзүңөргө салыштырып берип, эмне болот? Баягы самооценка түшүп баштайт. Тык кетти самооценка. Самооценкам эмнеге түшүп баштайт? Потому что карыздарым жок, бирок денежный дейт. Вообще супер. Баягы эме пайда болуп баштайт. Самооценка түштү, ал ичте баягы опора жок да, внутренний опора жок болгон үчүн самооценка түшөт да. Качан биздин ата энебиз бизге ошол опораны бербегенде, баягы самооценка түшүп кетет. Карачы, элдин баласын, элдин кызын жакшы окуйт экен, анан тигинтет экен, ата энесине жардам берет экен. Кимге тааныш ушундай история, кимде бар?
элдин балдары өзүнүн ата энесине муну алып берип атыптыр, тигини алып берип атыптыр. Ата эне айтат, либо силер ошону көрөсүңөр, мен ушуну кыла албайтам ата энеме, уже чувство вины, уже чувство долга кетип атасыңар. Тигинин кызы тигинтиптир, анан мунун баласы мынтиптир. Вот это все влияет на самооценку, да, самооценка конкретно бул тиет. И аны кийин транслировать этсилер жашооңузда, кийин ошону жакын адамдарыңар деле көрсөтө берет, жолдошуңар көрсөтөт, балким силерди сыйлабайт, баалабайт, баягы силердин оюңар менен болбойт, сизге акча бербейт, там вечный проблема финансовый жактан, и постоянно сизди баалабайт, мындай кылган ишиңизди дагы баалабайт, допустим, обесценивание, да, и ушинтип кете берет дагы, и самооценка вообще до конца ниже плинтуса түшүп кетет да. И аны адамда самооценка жок болсо, адамда акча дагы болбойт, потому что баалуулук жок да, өзүн баалабайт да, значит мен элге эч нерсе бере албайм. У меня нету такого ничего, чтобы я могла вам дать. За что мне давать деген история болот дагы, и все, кетти. Ошон үчүн биз бул жактан самооценканы проработка кылабыз, именно баягы бала кезден баштап проработка кылабыз да, детский жактан. Дальше норманы көтөрөбүз. Мисалы, эгерде сиздерде карыздар бар болсо, же болбосо өзүңүздөрдө каалаган нерсе сизде жок болсо, значит у вас еще норма. Вы себе это не разрешаете, допустим, баягы үйдү ипотекага алдыңар, значит сиз өзүңүзгө ошол үйдү толук уруксат бербей атасыңар, разрешение нету, да, себе не позволяете. Там бытовой техниканы, допустим, кредитка алып алдыңар, либо рассрочка алып алдыңар, вы это себе не разрешаете. И баягы төлөө келгенде проблема болуп, төлөй албай, акчаны таппай кыйналгандагы от этого, да, вот любой финансовый трудности, да, просто разрешение жок, норма жок да, норманы көтөрүш керек болот бул жактан, уже өзүбүзгө разрешать этебиз. Тоже вот видите, норма, самооценка өтө связаны. Ушунун баардыгы бир разбордо кетип атат. Биринчи слойду бүтүрүп, экинчисин, анан кийинкисин кете беребиз. На самом деле бүт баары бат эле болот да. 1,5-2 саат это максимум, да, даже андай нерсе бүтсө деле, я не удивлюсь. Просто биринчиси мен силерге онлайн көрсөтүп берем, для себя көрүп аласыңар дагы, а потом уже в записи паузага коюп, токтотуп жазасыздар. Вот где бир жерден, көпчүлүк кээ бир жерден эмес, көп эле жерден ыйлаш керек болот да. Вот ыйлаш керек эмес, просто ыйлайсыңар да, эмоциялар чыгат. Вот ошол моменттерде просто пауза коюп до конца бүтүрүп анан дальше улантасыңар. Установкалар, акчага болгон установкалар, негативный установка болгон үчүн адамда финансовый проблема болот да. Алардын баардыгын кимге таандык, ошо моментте именно разбордо чыккан установкаларды ошол жактан моментально жабабыз. Андан кийин страх, то же самое, корку сезимдер, ошондагы моментально разбордо чыкканын ошол жерде разбордо жабабыз. Кийинкиси еще бул пунктту аттап кетсеңер да болот, кылсаңар да болот, но прошлой жизни, адамдын мурунку жашоолору деп коебуз да. Бул эзотерикада бар темада, адамдын баягы карма деп коебуз го, карма. Же болбосо сиз 1,5 кылган ишиңиз, бир жаман кылган ишиңиз, допустим, магазинден туура эмес эсептеп берип койсо унчукпай кетип калганыңыз, же болбосо кээ бир продукттарды эсептетпей койгонуңуз, же болбосо бир жерден дагы 1 сом 2 сом алдап кеткениңиз, вот неважно да, ошонун баардыгын айланып келип бизден кайра 10 эсе 100 эсе чыгат да. Любой нерсе бумеранг болуп кайтып келет. Жакшы нерсе кылдыңызбы, жакшы нерсе кайтып келет. Жаман нерсе кылдыңызбы, жаман нерсе кайтып келет да. Абсолютно все. Бүт баардыгы. Вот именно ушул боюнча да ошол долгторду проработка кылабыз да. Ошол моментте ошол жактан уже жабабыз ошо долгторду, карыздарды. Сиз билбеген карыздарыңыз аябай көп болушу мүмкүн. Же 1,5 бир нерсе сөз айтып койгоңуз, кылам деп кылбай койдуңуз. Толтурадан да историялар аябай көп да, кармический долгтор аябай көп болот. Вот ошол боюнча. Дальше андан баштап уже биз эмне кылып баштайбыз, мунун баардыгын чыгарып алгандан кийин уже баягы карыздан кутулуу үчүн техникаларды кылып баштайбыз. Ошол эле разбордун ичинде. Ичибиздеги баягы кандай десем, бизде 50% атадан турабыз, 50% ападан турабыз. Вот ошо внутренний родитель ичибизде жок болгондо адамда самооценка түшөт, норма түшөт, тревога пайда болот. Ошол нерсени көтөрөбүз да, будем вырабатывать себе внутренний родитель, өзүбүзгө өзүбүз мындай туруп бере ала турган, өзүгө өзү жооп бере ала турган, бирөө жарандан көз каранды болбой турган состоянияга келиш керек да адамчы, мындай трезвый самооценка менен. Кийинкиси, андан кийин баягы карыздардын списогун жазасыздар, кимге канча сом, эмне болуп карызсыздар полностью. Ошо карыздарды кетире турган техниканы берем.
прям освобождать, то есть денеңе биринчи мээден полностью тазалап алгандан кийин потом денеден освобождение аласыз, денеден кое беребиз ошо карыздын баардыгын, потому что любой нерсе биздин денебизде да. Дальше ата тектин апа тектин ыраазычылыгын алабыз, батасын алабыз. Ошол эле разборду, бир эле разбор ошонун баардыгы. Андан кийин өзгө акчаны алабыз. Вот то, что нам нужно, какие деньги нам нужны, ошол акчаны алабыз баягы полёдон. Мүмкүнчүлүктөрдү алабыз, балким бирөөнө ден соолук керек, бирөөнө дагы үй керек, машина керек, бирөөнө мындай мүмкүнчүлүктөр керек, бирөөнө дагы эмне керек, удача керек. Вот кому что нужно, ошонун баардыгын алабыз полёдон. Анан акыркысы конкретно бир цель коебуз дагы, ошол цельди проработка кылабыз. Всё, ушунун баардыгы 16 пункттан турган нерсе. Ушунун баардыгы бир разбордо болот. По сути, бөлүп отурса, допустим, мунун баардыгы өзүнчө медитация да, өзүнчө сабак мунун баардыгы. Если бөлүп отурган болсок, өз ордуна келүү бул өзүнчө бир разбор, самостоятельный. Башка адамдын программасынан чыгуу бул өзүнчө бир разбор. Баягы чувство вины, чувство долга, бирөөнө карыздар сезим, күнөөлүү сезим кетирүү бул өзүнчө разбор, уже 3 разбор кетти деп койгула. Өзүңөргө болгон карыз уже 4-чү разбор. Самооценка, норма, установка, корку сезимдер бул уже 4 башка медитация. Постоянно жазай турган медитация. То же самое, мисалы, внутренний родитель, карыздан кутулуу, ата тектин апа тектин ыраазычылыгын алуу бул өзүнчө разборлор, өзүнчө медитациялар. По сути, бул жакта бир 10 разбор, 10 разбор, так, 5 разбор дейин, 10 медитация да. Если өзүнчө кыла турган болсок, ушундай кылып жазса болот. Самостоятельно өзүнчө жазсаңар, как минимум 5 разбор аласыңар и плюс еще 10 медитация аласыңар. Но ошонун баардыгын бир моментте жазаш керек да, чтобы конкретный результат болуш үчүн. Бул просто нереально, невозможно андай кылып 5 разборду бир жасаган болбойт. Потому что бир күндө адам бир эле разбор жасайт, и то разбордун аралыгы как минимум 3 күн болуш керек. Бул биринчиси, экинчиси, бир күндө сиз 10 медитацияны осознанно отуруп, ар бирин 20 мүнөттөн, жарым сааттан уга албайсыздар. Просто-напросто. Элесиңиздер 10 медитация дейли, ар бирин жарым сааттан уга отурсаңар 5 саат убакыт как минимум эле медитацияга керек. Күндө жазыш керек. Күндө. Ошо уктап калбастан, коюп басып жүрбөстөн вникать этип отуруп жазыш керек. Ким отурат 5 саат? Ким күндө разбор кылат? Эч ким албайт, конечно. Ошондуктан мен мунун баардыгын мында сжатый форматта алдым дагы, бүт темаларды бир разборго камтыдым да, чтобы действительно конкретно результат болуш үчүн. Бир разбор 16 проработка ичинде. 16 проработка болгондо бул жакта бул разборлорду сиздер ар 3 күн сайын жасайсыздар. То есть мен силерге айтып атам, азыр бул разборду алып, неважно канча карызыңар бар, январдын аягына чейин полностью карызыңарды жаап бүткүдөй болгула депчи. Вот 5-январда биз эртең разбор кылабыз. Ким уже эртеңден баштап кыла турган болсо, 31-январда уже карыздары толугу менен бүтүшү керек да. Эми бул жактан карыздар эмне болуп бүтүп калат? Само по себе карыздар жабылып калбайт. Бул жактан сиздер уже мүмкүнчүлүктөрдү көрүп баштайсыз да. Сиздерде азыр фокус только карыз болот да. Фокус только карыз болгондо ал карыз жабылбайт само по себе. Наоборот, баягы негативке кеткениңиз кеткен боло берет, ойлонгонуңуз ойлонгон боло берет да. Дал ушул себептен биз бул жактан фокусту бурабыз дагы мүмкүнчүлүктөрдү ачабыз. То есть баягы мээге жаңы программаларды киргизебиз да, разбордун жардамы менен бизге керектүү программаларды киргизебиз. Бизге вот нужный программалар мээге настолько кирет, настолько ошону ал кантип бат кирет, эмне үчүн именно разбор, потому что именно разбордун полясы аябай күчтүү иштейт да. Аны квантовое поле деп коет. Мен силерге эртең разборду түшүндүрүп берем, кечээ мен бир медитация кылдым эле. Ошол медитацияда мага мындай четкий бир образдар келди, анан ошол образдарды көрүп алып мен вообще мурун мен ишенбейт элем, муну айтсачы. Как это вообще возможно дейт элем да, болмок беле ошондой депчи. Но медитациядан мен өзүм көргөндөн кийин мен вообще отуруп калдым. Вау дедим да. Оказывается, такое возможно депчи. И квантовое поле ал жакта мындай, квантовое поледа мындай түшүнүк жок да, убакыт деген түшүнүк жок да. Ал жакта тирүү адам, өлгөн адам деген түшүнүк жок ал жакта. Ал жакта бир гана энергия бар. Только энергия, бүттү, башка эч нерсе жок. Адам
адам эмес бүт нерсенин бардыгы вот могул эле стакан, ошол эле сиздин акчаңыз, ошол эле сиздин карыздарыңыз бардык нерсе энергиядан турат. И ошол энергияны сиз негатив менен толтурасызбы же позитив менен толтурасызбы, ал бир гана сиздин чечимиңиз да. Только от вас зависит, чем вы его заполняете. Вот именно ошол энергиялар менен иштейбиз да разбордочу. И ал жакта что хорошо, разбордун результаты эң биринчи, самый первый результат бул мээңерге салат. Прям моментально разбор бүткөндөй саласыңар. Баягы бесконечный мысль токтойт, бесконечный ойлор токтойт, кантем эмес. Андан кийин уже мысль баягы фокус баягы карыз эмес, ошо карызды кантип жабыш керек. Четко, ясно вам уже мындай картина выстраивается. Азыр мисалы карыздарыңар бар, бирок аны кантип жабам, эмне кылам, түшүнүк жок. Либо түшүнүк бар, бирок аны үчүн иштеш керек. Көп иштешим керек, толтура иштешим керек. Көп аракет кылышым керек, жылдап иштешим керек. Мисалы азыр бул жакта бир айым айтып атат, мен азыркы карызымды жабыш үчүн жолдошум экөөбүз бирге отуруп 2 жыл иштешибиз керек деп. Просто мындай макал бар го, баш иштебесе буттун шору дегендейчи. Бул ошондой эле кеп да. Ошондуктан биз бутубузга күч келтирбей эмне кылабыз, башыбызды иштетебиз. Кантип ошону батыраак жапсам болот, эмне кылып жетсем болот. Жөн эле ойлонуп отура бергенде андан результат болбойт. Действие кылганда деле бывает, что результат болбойт анда деле. Действие кыласыңар, бирок результат жок. Действие кылып эле атасыңар, силер уже жөн эле карызды кантип жабам деп отурган жоксуңар да, силер аракет кылып атасыңар. Но баягы аракет кылганда барып либо башка карызга барып кетип атасыңар, либо баягы төлөй албай кыйналып атасыңар, ойлонуп атасыңар и так далее, и так бесконечно. И такой. Ошондуктан биз муну эң оңой жол менен жабабыз да. Разбордун полясы на самом деле аябай күчтүү иштейт. Мен просто разбор деген бөлүмдө мен актуальныйда толтура бар. Ачып көрсөңүздөр, ошол жакта өтө көп эмелер бар, кейстер бар. Разбордон кийинки результаттар бар. Ошол жактан окуп көрсөңүздөр болот. Жөн гана разбордон кийинки результаттар. Просто-напросто турмушка чыккан айым бар. Разбордон кийин 50 минутталык разбордон кийин баягы больницалап жүрүп ооруп, диагноз эч ким кое албай коюп, разбордон кийин моментально айткан айымдар бар. Прям вообще жөрмөлөп келген да мага разборгочу. То есть мындай историялар аябай көп. Бул эч кандай мистика эмес, эч кандай магия эмес, эч кандай ширк нерсе эмес. Бул просто энергия менен иштөө. Просто эле баягы проработка эле башка түрү. Мен ошон бул жака бүт проработкаларды коштум. Абсолютно все проработки именно карыздарга тиешелүү. Чтобы действительно 100% результат болуш үчүн, анткени бирөө жарымда проблемасы бул жакта жатат, бирөө жарымда биякта жатат, бирөө жарымда биякта жатат. У каждого свое, да. И сиздер ошол нерсенин баарын проработка кылып отуруп точку попадаете. Балким тякта везде понемногу бар. Вот ошо везде понемногу баарын проработка кылып отуруп результат аласыз. И эмне үчүн мен сиздерге муну ар 3 күн сайын жасаңыздар деп атам. Андан кийин уже самостоятельно жасайсыздар. Баягы группа сиздерде калат, группа ачык болот. Суроолорго жооп берип турам ал жакта. Разбор учурунда, в принципе, суроо деле пайда болбойт, анткени бүт бардыгын доступно, понятно, ясно кылып айтып берем. Андан кийин тексттерди берем, но тексттер скорее всего орус тилинде болот. Айтып бератканда кыргыз тилинде айтып берем. Ошо тексттерди өзүңүздөр жазып алып кийинкисинде айтсаңыздар болот. Ар бир 16 пункттун ар биринде өзүнүн эмеси бар, техникасы бар да. Айта турган сөздөрү бар, проработкалары бар. Полностью все по полочкам. Ошонун баарын алып жасайсыздар. И все. 5-inde жасадыңызбы, андан кийин 8-inde жасайсыз, анан 11-inde, 14-inde, 17-inde, 20-сында ушинтип кетебиз. 3 күн сайын ошол эле нерсени алып жасай бересиз. И уже разбор башталгандын эртеси эле, эртең биз кечине жасайбыз разборду. Биринчи күнү уже сизде результат башталат. Акча келип баштайт ар кайсы жактан. Мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштайт. Сизде идеялар пайда болуп баштайт. Муну кылсам болот, мындай кылсам болот деп. То есть биз эмне кылабыз, баягы карызды эртерээк жабуунун мүмкүнчүлүктөрүн ачабыз, жолдорун ачабыз да. Өзүбүз үчүн биз только бир жолду көрүп аткан болсок, только мондай көрүп аткан болсок, биз мындай горизонтту расширять этебиз да, чоңойтобуз.
расширение кылабыз баягы. Ошол эле мисалы сиз только ойлойсуз да бул карызды жабыш үчүн мен только иштешим керек, только ошол жол менен жабам все. А может быть, ошол эле, допустим, эгерде сизде ипотека же болбосо кредит болуп калса, может жөндөн может спишут, жоюп коет. Балким 1,5 келип жардам берет. Балким какой-то там льгота болуп калат. Жеңилдик болуп калат. Кандайдыр бир там документтерди топтосоңор. Попугайды. Эй, кыш отсюда. Кеша. Точканын баарын кечип болду ушулчу. То есть дал ушундай жолдорун ачабыз да. Эй, секи. Разборду кыласыздар. Ал жактан уже сами по себе мүмкүнчүлүктөр ачыла берет, жолдор ачыла берет. Ошондуктан бул эч кандай магия эмес. Мисалы сиздер проработка кылып атканда баягы установкаларды, корку сезимдерди проработка кылып анан результат алып атпайсыңарбы, допустим, сиз оюңузду өзгөртүп атып, фокусту өзгөртүп атып, результат алып атасыз да. Мисалы психологияда өтө жөнөкөй, тут то же самое. То же самое. Просто квантовый полянкы 10 эсе 100 эсе батыраак иштейт да. Баягы күндө медитация кылып, күндө проработка кылганда караганда эффект батыраак болот. Намного бат иштейт. Ошондуктан бияктын результаты бат болот. Жылдап проработка, мисалы бир эле разборду 3 жыл бою тынбай жумасына 2 жолу психологко барган прием менен барабар да. 3 жыл бою сиз психологко барсаңыз болот, либо бир разборго келип ошону за раз проработка кылсаңыз болот да. Что хорошо разбордо? Момент проблеманы ачабыз, ошол жактан проработка кылабыз, жаап коебуз. Психологко каждый раз барып отурсаңыз, биринчи барганда проблеманы аныктайт, экинчи барганда причинасын таап ачып баштайт, анан дагы скрывать этет, анан ачылып барып, анан четинен кечирип, анан кайра жаап, анан эме кылыш үчүн эле 1 жыл 2 жыл бир эле мындай кетет да, бир эле болду проработка кылыш үчүнчү. Разбордун эң жакшы жери эмне үчүн мындай результаттар, потому что момент проблеманы ачасыңар, себебин табасыңар, түпкү тамырын табасыңар, ошо проблеманы ачасыңар, ошол жактан проработка кыласыңар, жабасыңар, все. Моментальный результат болгону именно ошол себептен да разбордун. Келиңиздер, эми суроолорго жооп берейин. Кимде кандай суроо бар разбор боюнча буюрса эртең кечинде 6, 7 же 8 группа менен аныктап алабыз, ким канчада бошойт, ошол учурдан баштап жасап баштайбыз разборду. Бир эле жолу жасап мен сиздерге берем түз эфирде, потом андан кийин өзүңүздөр ар 3 күн сайын жасап турасыздар. Мындан эмне даярдаш керек? Акпарак даярдаш керек, и ручка даярдаш керек. Акпарактан көбүрөөк даярдаш керек, анан бир ручка в принципе жетет. Чалып кыласызбы дейт. Жок, түз эфирде кылам. Ар бириңерге мен бирден чалбайм. YouTube'да түз эфирде, мына сиздерге сүйлөп атканда эле түз эфирде мен видео менен көрсөтүп берем. Өзүңүздөр жасайсыздар разборду. Видео инструкция сиздерде калат, чтобы кийин кайра сиздер точно эле ошол разборду кайра кайталап жасаш үчүн. Допустим, баягы разбор кылып атканда поляда поля эмнени чыгарса, ошону проработка кылып кете бересиздер да. Мисалы бир разбор кылганда бир установка чыгышы мүмкүн, там страх чыгышы мүмкүн, какой-нибудь кийинкисинде вообще башкасы чыгат. И каждый раз ачылып кете берет. Ошондуктан 3 күндө бир жасагыла дегеним ошол да. Тетрадь эмес, акпарат керек. Акпарат керек. Бизге деген прямо апапакай жанагы эле А4 барак бар го, ошондой барак керек болот да. Мен өзү мозаикага жасайм, балдарды көтөрүп кетиптир. Мозаикага жасайм, бирок мозаиканы да өзүнчө сатып алыш керек. Менде азыр айылдан, Россиядан, Турциядан, башка жактан качып аткан айылдар аны таппайт да, просто-напросто, тем более эртеңкиге. Ошондуктан мен сиздерге акпарак эле деп атам, акпарак эле жазып алып эле жасай бересиздер. Момент эле отуруп керектүү фигураларды биз кагазга эле жазып алабыз. Бул атаң, бул апаң, бул тигил, бул деп туруп эле момент ошол жактан эле жаза беребиз.
Кимде да кандай суроолор бар? Так. Мен азыр программасын көрсөттүм разбордун. Мына разбордун программасы мол болот. Мен силерге эми эле айтып берип аткан. Именно ушул боюнча полностью ар бирин бирден проработка кылып чыгабыз. Ар бир темага бирден кайрылып, ар бирине техника, разбордун ичинде эле кванттык полюда ушунун баардыгын проработка кылабыз. Зараз. И кийинкисинде улам сиз проработка кылган сайын бул четинен ыргып кете берет. То есть уже биринчисинде баардыгын жасайсыздар. Андан кийин баягы башка адамдын программасынан чыккандан кийин ал сизге уже керек эмес. Сиз эгерде андан кийин өзүңүздүн ордуңузга тургандан кийин сизге ал уже керек эмес. Ал жагын уже жылдырып жасай бересиздер да. То, что остается, жасай бересиздер, что хорошо. Пока баардыгы прям ичиңизде полноценно ачылмайынча, могул теманын баардыгы полноценно все я себя чувствую, мен өз ордумда турам. Мен апатектен, ататектен баягы ыраазычылыгын алдым. Уже дальше некуда. Мен баардык мүмкүнчүлүктөрдү алдым, көрүп атам ошол нерсени. Мен полемди уже карыз көрбөй калдым. Мен өзүмдү эч кимдин алдында баягы карыздар сезбей элемин дегенде, аны уже четинен жылдырып жасай бересиздер. Что хорошо, могул 16нын баардыгы акыр аягы жок болушу керек да. До того жасаганда бул жактан чыга бериши мүмкүн. Каждый раз самооценка чыгат, норма, установка, страхтар каждый раз чыга берет. Баягы внутренний родитель тоже чыгат. Анан баягы карызыңардын списогу акырындык менен кыскарып аянда жок калат да. Ошон үчүн мен муну сиздерге видео форматта берем, чтобы сиздер дагы алып жасай бериш үчүн. Сиздерде ошо возможность болуш үчүн 16 цель, 16 турабы, ошон 16нын баардыгы прям минимальныйга түшүш керек да. Минимум калышы керек. Ал минимум калды дегенче уже баягы карыз деле жок калат, андан кийин уже жасабайсыздар. Кийин уже карызга батпайсыздар. Самый цель ошол карызды жабуу, андан кийин кайра карызга батпоо да эң башкы максат. Мен аябай карызды тетрадка күнү жазыш керек дейт. Сиз карызды күндө тетрадка жаза бергөндө күндө фокусту ошого коюп атпайсызбы? Тетрадка күндө максаттарды жазыш керек, но ни в коем случае карыздарды эмес. Күндө карыз жаза бергөндө күндө фокус ошондо болот. Разбордо мен түшүндүрүп берем. Списокто каяка жазасыздар, аны эмне кыласыздар, аны кантип жоготосуздар. Анын баардыгы мына монакта по списку кетип атпайбы, анын баардыгы разбордун ичинде болот. Бул по сути канча азыр бир 1 2 3 4 5 6 1 7 8 разборду бириктирип атам азыр. 7-8 разборду бир разборго. Но стабильно ким 3 күндө бир токтобой жасай турган болсо, стабильно бир азыр 7-8 эле жолу деп атам, 7-8 жолу жасап койгула, 3 күндө бир все. Баягы карыздын эч баласы калбайт уже. Если стабильно жакшы кылып, прям до конца өзүңүздөр 100% жасай турган болсоңор. Вот кому нужно этим карыздан кутулам десе, вот конкретно жасайт мунун баарын, эч бирин калтырбайт. Мен именно ошол кимге керек болсо деп ошол айымдарга бердим да, бул мүмкүнчүлүктүчү эң биринчи 50 айымга деп, именно ошон үчүн минималдуу бааны бердим. Ким эгерде чындап карыздарыман кутулам, тажадым десе, пожалуйста, келгиле. Минимальный бааны берип атам. Вот андан кийин уже көрүп алып, результаттарын көрүп алып, оказывается, ушундай иштеп турбайбы, я тоже хочу, мен да ушундай результат алгым келет, мен да ушинтип карыздарым жаккым келет. Башында ишенген эмесмин десе, анда пожалуйста 7000 алгыла. Вот уже кейсы, уже готовый результаты. Вот 7000 алгыла дагы, пожалуйста, күндө жасап карыздарыңардан кутулуп бергиле. Ким именно азыр ишенип ала, мен жасаймын, мен кутуламын, мне это надо деп кетсеңиздер, азыр мына самый минимальный бааны бердим айымдарга. Баасын мен еще 2 эсе көтөрүп туруп 25 айымга берейин деген оюм бар болчу. 50 айымды зачем мне депчи, лучше 2 эсе көтөрүп койсом баасын 25 айым чогултам, бүттү ошо менен деп. Бирок баасын көтөрбөдүм, анткени
как никак биз карыз темасында сүйлөшүп атабыз. Но ошол эле учурда өзүмдүн дагы эмгегим баалангандай бааны койдум. Бааларым мага жазган айымдын баарына жаздым. Еще месталар бар, азыр 12ге чейин ушул баа менен болот. Андан кийин уже место болсо дагы, болбосо дагы уже 7 миң болот. Эртеңден баштап место даже кыла турган болсо, неважно там 10 место калабы, 15 место калабы, баасы уже 7 миң болот. Муну мен именно ровно 24 саатка бердим. Кечээ түнчүндө ачканмын. 24 саатка вот кто хочет 100% все уже тажадым ушу карыздардан. Закрыть хочу. Тынчыраак жашагым келет, без долгов. Карызы жок жашагым келет десе, вот, пожалуйста, 24 саатта алып чечсеңиздер болот деп баа бердим. Бул ачоң көрөйт, мындай бат чечим чыгарып, бат принципин өзгөртөм деген айымдар. Любой жактан бат чечим чыгарган адамда эмеси көп болот да, мындай кандай десем, мүмкүнчүлүктөрү көп болот да. Бат чечим чыгарган адамда ойлонуп жүрө берген адам баягы скупой платить дважды болот да. Ойлонуп, толгонуп, иштейби, иштебейби, болобу, болбойбу деп жүрө берген адам эки эсе көп төлөйт. Бул жакта эки эсе эмес, уже силер 7 миң төлөйсүңөр да, полноценный разбор үчүн. Ошол бардык суроонун баарына жооп бердим. Вроде разбордун программасын түшүндүрүп бердим. Мен эфирди сактап коёмун. Мен сториске эч жака баасын айткан жокмун атайын, потому что азыр мен силерге берип аткан арзандатуу менен кийин айымдар сурай турган болсо, мен уже ал баада бербеймин. Стористе мондой деп турат го, анан түз эфириңде мондой деп турат го, мага ушундай баа менен берчи деген суроо болбош үчүн мен только личкага жооп берип атам. Арзандатуу канча сом менен болуп атат? Потому что эртеңден баштап бул баа уже актуалдуу болбойт да. Эртеңден баштап сиздер уже полноценный 7 миң сомго аласыздар бул разборду и спокойно жасай бересиздер. Дал ушул себептен мен только личкага жазып атам. И чечим чыгара алган айымдар, welcome, you are welcome, пожалуйста. Буюрса эртең кечинен баштайбыз. Техниканын баарын даярдап коймойт, баарын абсолютно. Өткөндө билесиздер, былтыр апрель болуш керек эле. Как раз биз апрель болчу, биз Ошко кеткен мезгилде. Жок, апрель эмес, март экен даже. Мартта мен сырдуу марафон деп өткөнмүн. Ошондо сырдуу марафон болгондо о чем там будет вообще айткан эмесмин да. Просто ким мага ишенип келе турган болсо, любой сумманы айткам. Хоть 200 сом каласызбы, хоть 1000 сом каласызбы, вот насколько хотите, ошол суммага алгыла. Бир жумадан кийин 10 эсе кайтып келет дегенмин да. 10 эсе кайтып келет, кайра 10 эсе кайтарып чыгарып аласыңар ошол акчаны деп. Былтыр мартта эң биринчи ошол общий доступта мен акча разборунда өткөнмүн. Ошол акча разборунда андан кийин айымдар жашкан, о, действительно бизге ошол 10 эсе болуп кайтып келди, Айгерим айтканыңдай эле деп. Аны болбосо бир эле жолу жазышкан. Бир эле жолу жазган. 200 сом салгандар 2000 сом кайтып келди деген, 500 сом салгандар 5000 сом кайтып келди деген, 1000 сом салгандар 10 000 сом болуп кайтып келди деген да. Мен силерге ошол опыттан кийин, андан кийин разбор канча разбор кылып жүрөм, ошонун результатын көрүп азыр мен силерге уверенно айтып атам да. Мына бүгүн ким уже эртең разбор кыла турган болсо и ар 3 күн сайын разбор кыла турган болсо, январдын 31-ине чейин до конца күндө токтотпой улам разбор жазай бере турган болсо, 31-январга чейин уже бүт карыздарыңар кетет деп атам да. Кутуласыңар. Жөн эле жок болуп кетпейт, но мүмкүнчүлүктөр ачылат, акча келет, ар жагынан бер жагынан, и по сути баягы карыздарыңар жабылып бүтөт деп атам да. Бүт карызыңарды жаап бүтөсүңөр спокойно. Ойлонбостон, кыйналбастан, сарсанаа болбостон действие кыласыңар, албетте аракет кыласыңар, но оңой жабылат. Силер оюңарга келбеген, вообще мындай акылга сыйбаган, күтпөгөн жактан акча келет. Күтпөгөн жактан болуп ышылса айтор мондой болуп туруп жабылып калат да. Вот именно мен силерге ошол теманы айттым. Күндө получается 7-8 жолу кантип разбор кылабыз дейт. Мен стористин азыр могу эфирди сактап коем. Эртең разбор YouTube каналда түз эфирде болот. Эме стористи. Мен стористтеримди көрсөңүз, стористте маалымат бар. Стористи көрүңүз. Ошол ким чындап карыздарымдын баарын бүтүргүм келет, январь ичи ушунча жылдан бери тажап кеттим, карызсыз жашагым келет десеңиз,
келиңиздер. Пока 12-ге чейин еще убакыт бар. Арзандатуу менен алганга. Эртең в любом случае место толсо да, толбосо дагы уже 7000 сом болот. Ошо. Анда эмесе, эртең көрүшкөнчө мен эфир сактап коеюн.